Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? ЛТР телеканалынын айыл чарбасына багытталган регион көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы кайрадан сиздердин назарыңыздарда. Ошентип жаз келип, айлана чөйрөнү кооздоо, адамдар короо бактарды тазалап, бары жокту жашылдандырып, гүл өстүрүүнү негизги колго алышат. Күнөсканаларда гүлдү өстүрүү кандайча жүргүзүлөт? Сиздердин назарыңыздарды адистин кеңешине бурмакчыбыз. Дүйнө жүзү боюнча 300 миңге жакын гүлдөрдүн түрү өсөт экен. Ажайып аалам, миң бир түрлүү кулпурган гүлдөрдөн айлананы кооздукка бөлөгөн заманбап ландшафттык дизайндарды жасоо мезгилдин талабы болууда. Өзгөчө асыроону талап кылган назик гүлдөр жыл бою мына ушундай күнөсканаларда уругунан өстүрүлүп чыгарылат. Күнөсканадагы гүлдөрдүн эң биринчи этабынан баштап өстүрүү тартибин сунуш этебиз. Азыр силер көрүп аткан бул биринчи күнөсканасы болуп эсептелет. Азыркы ушул биринчи күнөсканабызда 850 миң гүл өстүрүп чыгарабыз. Азыркы этапта мынакей биринчи этап, экинчи этап болуп азыр урук сепкенде бөлүнөт. Эң алгачкы күнөсканада биринчи гүл себерде эмне топурак керек. Эң биринчи топурактын мынакей өзүңүздөр көрүп аткандай бул кара топурак. Бул кара топурактын курамында 70% топурак болот. Кара топурак 20% кум кошобуз. Анткени кум деген муну рыхлый кылат да. И 10% перегной кошулат буга. Анткени гүлдү дагы өстүрүш үчүн муну дагы ар бирөөнү сеткадан өткөрүп, ээлеп, бир эмес эки жолу ээлеп, бир дагы бияктагы кандай десем, баягы башка гүлдөрдүн башка эмелердин уругу болбош керек да, чөптөрдүн уругу болбош керек, жапайы чөптөрдүн. Ошонун баарын тазалайбыз. Анан гүл себерден мурун мунун баардыгын бир сыйра фундазол менен обработка жасайбыз да. Анткени биякта ар кандай оору да болбосун дейбиз. Бул баягы кичике баладай болуп өскөндө билесиңер, ар бир гүлдүн уругу ар башка болот. Бирөөсү майда болот, бирөөсү чоңураак болот. Ошого жараша майдасын ичине көбүрөөк себесиң, чоң уруктарды суюгураак себесиң. Анткени чоң гүл өскөндө тамыры бирине бири баягы мешать бербеш үчүн суюгураак сепкенге аракет кылабыз. Мына азыр өсүп аткан өзүңөр көрүп аткандай топуракты курамы аябай жакшы, кара топурак. Бул гүл өстүргөнгө аябай ылайыктуу да. Мына ушул жерге гүл себилет, себилгенден кийин момундай кылып үстүнө кайра торф беребиз. Мына анткени торф нымдуулукту сактайт. Баягы урук 70% нымдуулукта өсүш керек да. Анткени ал майда топурак менен көмүп салса, ал чирип да кетиши ыктымал. Ошон үчүн урукту именно могу торфтун үстүнө эле себилет. Үстү кайра жабылбайт. Анткени жаап койсо, баягы өсүп аткан, жаңы чыгып келаткан тамыры чирип кетиши ыктымал. Ошон үчүн үстүнө эле себилет да, үстүнөн эле акырын чыгат. Мынакей моякта көрүп атасыздар. Уже ар бир гүлдүн өзүнүн бир учуру болот да. Бир гүл эрте чыгат, бир гүл кеч чыгат. Например, силер билгендей тагец десек, ал 2-3 күндө эле уже чыга баштайт да, тамыр бере баштайт. Ал сальвия деген гүлүбүз, сальвия деген кызыл гүлүбүз. Ал болсо бир жумада чыгат. Пеларгония бар. Андан тышкары георгиндер бар. Георгиндерди кийин өзүңөр билесиңер, парпайып чоң болуп өсөт. Канчалык чоң болуп өскөн гүл ошончолук кеч гүлдөй баштайт да. Бул катарантус деген гүлдөр. Бул 3 күн себилгендегиси мынакей бул тагец. Өзүнүн айырмасын карасаңар, бул жаңыдан чыгып келатат 3 күн болгон. 3 күн болгон тагец мына уже бинтип чыгып калды. Көрдүңөрбү? Бул мынакей. Бул 3 күндүкү. 3 күндөгү.
бул эрте чыгат, эрте гүлдөйт. Анан эрте жаздан баштап мынакей апрелден баштап кеч күзгө чейин ноябрга чейин гүлдөп турат. Улам гүлдөй берет да. Ошон үчүн жана бир жылдык гүлдөрдү эмне үчүн эгип атабыз? Анткени ал эрте жаз майдан баштап кеч күзгө чейин гүлдөйт. А жанагы көп жылдык гүлдөр деп айтып атпайбызбы? Көп жылдык гүлдөрдөн ар бир гүлдүн өзүнүн баягы гүлдөй турган учуру болот да. Кээрлери эрте жазда гүлдөйт. Например, жанагы нарциздер, тюльпан жана мандалактар деп атпайбызбы? Алар эрте гүлдөп, көп болсо 15 ай гүлдөйт, бүттү. Андан кийинки дагы башкалар гүлдөйт. Ошентип айтапына гүлдөйт да. А бизге, например, клумбага дизайн жасаш үчүн эрте жаздан баштап кеч күзгө чейин ошол кырмап туруш керек да, ошол клумбаны. Ошон үчүн ушул бир жылдык гүлдөрдү ошон үчүн эгебиз. Львиный зев деген гүлдүн уругу аябай майда болот да. Ошон үчүн мынакей моореке сепкенибизге 4 күн болду. 4 күндө мына жаңыдан чыгып келатат. Мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар, мынакей жаңыдан чыкканы бул. Анан ушул жерден бул 4 күн, анан бир жумадан кийин мынакей бир жума деп мынтип тартсак болот. Мына кайра бир жумадан кийин өсөт. Анан ушинтип улам чоңоюп отуруп 15-20 күндөн кийин анан кийин кайра уже жанагындай стакандарга алып чыгып отургузабыз. Бул экинчи этаптагы себилген гүл. 18 гүлдүн 18 түрү бар. Бул баары F1 деп коебуз. F1 деген бул ар бир гүлдүн өзүнүн боюнун бийиктигине, өңүнүн түсүнө жараша өсө турган гүлдөр болуп эсептелет да. Биз бул гүлдөрдүн баардыгын тендер менен уругун сатып алабыз. Бул Панамерика импортный гүлдөр да. Анан эмне үчүн бул импортный гүлдөрдү тигебиз десек, анткени шаардагы биздин өзүңөр билгендей клумбаларыбыздын баардыгы ар дайым дизайн менен, ар кандай баягы түрлөр менен тигебиз да. Ошо дизайнга жараша кээ жерлерде өзүңөр көргөндөй шырдактын узорун чыгарабыз. Кээ жерлерге ар кандай төр ромбик менен, кубик менен тигип атабыз, ар кандай дизайн жасап атабыз. Ошо дизайнга туура келиш үчүн, өңү, түсүнө, боюнун бийиктигине туура келиш үчүн биз дагы ошого жараша гүлдөрдү сатып алабыз да. Ар бир гүлдүн өзүнүн бою бар, 15-20 сантиметрлиги бар, 25-30 сантиметрлиги бар. Ошого жараша, өңүнө жараша эгебиз да. Анан эмне үчүн көбүрөөк айтат бир жылдык гүлдөр деп. Бир жылдык гүлдөр ошол именно ар бир клумбанын өңүн чыгара турган ошо бир жылдык гүлдөр болот. Булардын өңү, түсү дагы ачык болот. Ар кандай жана узорду дагы тиккенге ошол именно бир жылдык гүлдөр аябай топтош келет да. Анан ар бирөөнүн өзүнүн мынакей бул экинчи этап деп коебуз. Ушул жерден өсөт. Дагы кичине чоңойгондо 4 жалбырак чыккандан кийин гана буларды анан баягы өзүнчө бир кичинекей стаканчик алып чыгабыз. Анткени ар бир стаканда гүлдөйт да. Ал стакандан алып чыкканыбыз тамыры бузулбасын дегени да. Башарга алып чыкканда гүлдөп алып чыгабыз да. Гүлдөгөн ар бир өсүмдүктү жерге отургузганда ал ооруйт. Ал эми стаканчик менен алып чыкканыбыз анткени аякта өзүнүн топурагы болот, составында өзүнүн тамыры эч кандай бузулбастан ошол боюнча алып барып эле кайра шаардын клумбаларына отуруп калат. Экинчи этап болот, жүрүңүздөр дагы. Урук сепкенден кийин дагы күнөс кананын температурасы бир калыпта болуш керек да. Бияк 15-тен 25 градуска чейин сакталып турат. Нымдуулук 70% болуш керек. Анткени бул баягы урук деген аябай назик нерсе да. Өтө ысык болбош да керек, өтө суук да болбош керек. Анткени тамырлары назик болуп, өскөндө дагы ошонун баардыгын бир калыпта кармаш керек да. Анан бул жерден кайра экинчи башка күнөскага алып чыгабыз. Аякта кичине суу мындан температурасы ылдыйраак болот. Аяк уже 7-10дон 15ке чейин болот. Ошентип отуруп, улам эшиктин баягы бир температурасына бул гүлдөрдү да көндүрөбүз да. Анткени ар бир мунун баягы тамыры назик болот да, кичинекей болот. Мынакей жаңы чыгып келатканда даже тамыры кандай назик болот, көрдүңөрбү? Мынакей.
кичинекей болот. Ушул тамырдан анан жанагындай тамырга өсүп чыгат. Анан буну ушул нымдуулукта гана кармаш керек да. Анан бул жерде атайын иштеген кыздар болот. Күнү түнү ушуна карап турушат. Бул күнөскананы биринчи иштетерде аябай буну баарын тазалайбыз. Даже мореке актап атканда дагы медный купорос менен актайбыз. Анткени бул любой нымдуулук жерде силер билесиңер, бактериялар көбөйүп кетет да. Ошо бактериялар көбөйбөш үчүн постоянно обработка кылып турабыз да. Фундазол менен, медный купорос менен, анан кийин даже анча мынча малый раствор марганцовка менен сугарып турабыз да. Анткени марганцовка дагы ошол бактерияларды өлтүрүп турат. Жанагы кээде айтып атпайбызбы, бул биз баягы чоң ишкана болуп атабыз. Анан көп үйлөрүнө дагы өстүрөбүз дейт. Анан өстүргөндө дагы кээ бирлер урук сеп, кайра бизге айтат да, мен ушундай урук сепсем өспөй калды, эмне үчүн момундай болуп атат дейт. Анан ар бир нерсенин өзүнүн баягы технологиясы болот да. Урук сепкенде кээ бирлери баягы суукта эле сээп коюшат, кээ бирлери жыш сээп коет, кээ бирлери суук сээп коет. Баягы жыш себилген жерлерди кайра көчүрүп суюлтуп койсо болот да. Ошентип туруп баягы өзүнүн үйүндө жасаганда дагы клумбаны ошондой кылып, могул бийик, могул жапыс деп сепкенде дагы ошого жараша сепсе, ошол үйүндө дагы клумба ошондой болот да. Баягы бийик өсө турганды чет жагына сеп, андан кийинкисин ылдыйраак кылып, ошону баягы үйдө жасаса дагы ошо дизайн менен жасаса кооз болот деп ойлойм да. Мына жана биринчи күнөсканда көргөндөй, силер аяктан урукту сээп, жаңыдан өсүп атканын көргөнсүздөр. Мына азыр кайра ошол жактан өсүп, мына 20-30 күн өткөндөн кийин булар ушундай абалга келип өсүшөт. Андан алып чыгып, азыр силер көрүп аткандай бияка ар бир гүлдү өзүнчө кылдааттык менен ушундай ар бирөөнү бирден стаканга отургузабыз. Анткени бул жерден булар өсөт, тамырлашат. Анан кийин ушул бойдон гүлдөп, анан шаардын ичине клумбаларга алып чыгат. Эмне үчүн ар бирөөнү бирден өстүрөбүз? Анткени ар бирөөнүн тамыры өзүнчө өсүш керек. Тамыры канча ар бир өсүмдүк тамырына жараша болот да, канчалык тамыры жакшы өсүп өнүккөн болсо, ошондой болуп өсүп кетиши керек. Бул жерден ар бир гүл тамырлары жакшы өсүш керек. Ошол жерден тамактанып, ушул жерден өсүп гүлдөш керек. Анан кийин гана шаарга алып чыгыш керек. Мына өзүңөр көрүп аткандай, ар бирөө мына момдой болуп өсөт. Бул жерден чоңоет. Анан шаарга алып чыкканда ошо өзүнүн топурагы менен ар бирөө ошондо топурагы, тамыры эч кандай бузулбайт да. Анан ошол боюнча топурагы менен отурганда гүл солубайт, оорубайт. Өзүнүн баягы сактап калат да, бүт даражасын сактап, ошо менен кайра өсүп кетиш керек. Анан шаарга алып барганда дагы биз эмне үчүн ар бирөөнү өзүнчө отургузабыз? Ушул жерден баягы клумбага барганда көп айтат, кечээ ушул клумбада гүл жок эле, бүгүн гүлдөп калыптыр дейт. Действительно, шаарга барып бул өстүрүп гүлдөгүчө убакыт өтөт. А биз ушул жерден даяр гүлдөрдү алып барып өстүрүп, сразу отургузганда клумбанын өзүнүн чырайы чыгып калат да, өзүнүн өңү чыгып калат. Ошон үчүн ар бирөөнү оорутпастан жакшы кылдаттык менен алып барганга ушул жерден аракет кылабыз. Мына өзүңүздөр көрүп аткандай, ушул жерде иштеген айымдар, эжелер, апалар ушул жерден өстүрөт. Жанагы эрте жаздан баштап, мынакей даже кыштан деп айтсак болот. Биринчи урукту биз кышында себебиз. Январдын аягы, февралдын башында мына 4-5-нен баштап урук себилген. Ошол себилген уруктар өсүп күнөсканадан бир жерге отургузулат. Ушул жерден өстүрүп, кайра эле ошол эжелер шаарга алып чыгып, ошол жакта шаарда өстүрүп, ошол жактан клумбалардан ошону кылдаттык менен күнүгө карап, отоп, сугарып, өстүрүп, ошо шаардын көркүн чыгарган ошо эжелер болот.
Адистердин айтымына караганда гүл өстүрүүдө мурун топуракка маани берүү керек. Ар бир гүл жарыкты жана нымдуулукту талап кылат. Өз өлчөмүндө жылуулук берүү абзел. Ал эми экинчи кадам гүл пластикалык идиштерге отургузулуп 15 күн асыралат. Азыр муну стаканчиктерге отургузуп жатабыз. Стаканчиктерге отургузгандан кийин кошумча азыктар берилет бул жерден. Хамырлары калыптангандан кийин муну райондорго хулумбаларга отургузабыз. Хулумбадан анан аны күзгө чейин карайбыз, суу беребиз, отойбуз, уход кылабыз. Анан кийин булар айга баргандан кийин гүл ачат 10 чакты күндөн кийин. Күзгө чейин ушу булардын өңү да өзгөрүлөт. Азыр бул жерде мындай болуп турат. Айга баргандан кийин свети да өзгөрүлөт. Гүлөсканада 10 жылдан бери иштейм. Бул гүлдөрдү ар бир стаканга отургузабыз, стакандарды өзүбүз салабыз, ар бир гүлдү отургузуп чыгабыз. Отургузгандан кийин да муну кандай жаш төрөлгөн жаш баладай эле караш керек болот да буларды дагы. Отургузгандан кийин суу куябыз, суугарып, анан прополка кылып астын жумшартабыз. Анан отоо чөптөрү болот, чөптөрүн отоп карайбыз да. Анан бул гүлдөр азыр тагец гүлү, лепестковый, сары цветтеги гүл. Бул гүлдөр 15 күн, 20 күндө даяр болот. Биз биринчи эле өчпө сотко отургузабыз. Гүлдө ошол жерден башталат да, гүл отургузуу. Өчпө сотту 9 майга даярдашыбыз керек. Аянтка, Аянтка, 9 майга, майрамга. Ошол жака алып чыгып, өзүбүз отургузабыз ушу гүлдөрдү дагы. Бул катарантусту даже эмеге гүл тиги стаканчиктерге отургузабыз. Муну даже комнатный гүл деп эсептесе да болот. Бул как көп жылдык, 2 жылдык гүл деп дагы эсептелет да, многолетка. Мунун баягы терезеге коюп өстүрсө да боло турган гүлдөрдүн бири ушулар болуп эсептелет да. Бул бою кичирээк. Бул кызыл катарантус гүлдөйт. Мына азыр ушул кезинде мынакей уже 4-6 гүлү 6 жалбырагы чыгып калды. Анан уну казып, мынакей берсең калагыңды. Мына момда кылып туруп, азыр муну казабыз да, казып туруп, тамырларын көрсөңүздөр болот муну. Мынакей. Мына тамырлары момда болуп калган, көрдүңүздөрбү? Ар бир гүлдүн тамыры момда болуп калган. Муну ар бирөөнүн тамырын кичине кыскартабыз минтип туруп, анан кийин ар бирөөнүн кыскартып туруп, анан ар бирөөнүн стаканчиктерге отургузабыз. Мынакей момда кылып, тамырлары көрүңөр, кандай жакшы развивать этилген тамырлары, жакшы өскөн да. Мына ар бир гүлдүн тамыры жакшы чыккан. Бул ушуну чыгарыш үчүн дагы буга ар дайым кошумча тамактарды берилет. Мынакей көрдүңөрбү? Анан ушуну ар бирөөнү кайра ушинтип туруп стаканчиктерге отургузабыз. Бул жерде гүлдөрдүн 18 түрү өстүрүлөт. Бул гүлдөр 1 жылдык болуп, өзгөчө дизайндык кооздоого ыңгайлашып тандалат. Төркүн түстөгү кооз гүлдөр сортуна жараша ар бири өзүнчө күнөсканаларда каралат. Жүрүңүздөр азыркы жанагы сер көргөн 3 күнөсканада жаңы өстүрүп аткан гүлдөр. Бул азыркы кирген 4-чү күнөскада мынакей гүлдөр мынакей уже чыгууга даяр болуп калышты. Мына гүлдөр баштары өзүңөр көргөндөй
гүл байлап калды. Эми 15-20 күндө бул даяр болуп калат да, Кудай буйруса, апрелдин 15-леринен баштап шаарга уже чыга баштайт. Мына өзүңүздөр көргөндөй, мына мынтип тартсаңыз, мынакей гүл баштары байлап калды, мынакей гүлдөр байлап калды, көрдүңүздөрбү? Эми бир 5-10 күндөн кийин булар баары гүлдөп чыгат. Ушул жерден гүлдөгөн боюнча анан шаарга алып чыгабыз. Жана гүлдөрдөн кийинки ушул эң акыркы этап ушул жерде болот. Ушул жерден анан шаарга алып чыгып кетет гүлдөрдүн баарын. Бул жерде азыр тагетистин 4-5 түрү бар. Сарысы, оранжевый, анан кызылы, андан тышкары лимоны дейт. Ошондой 4-5 түр гүлү ушул жерден чыгып кетет. Муну дагы күнүгө өзүңүздөр көрүп атасыздар, топурактар нымдуу болуп турат, күнүгө сугарып турат. Буларга дагы дополнительный тамак аш азык зат берилип турат. Ушул жерден дарыланып, шаарга чыкканда оорубастан таза чыгыш үчүн дарыланып, анан ушул жерден алып чыгып кетип калабыз. Дагы бул жана сиздер көргөн тиги айымдар ушул жерден алып чыкканда ар бир 4 район бар. 4 райондун өзүнчө баягы гүлчү кыздары бар. Ошо гүлчү кыздар ар бир клумбага эгет. Эккенден кийин аны өздөрү отоп, сугарып, ар дайым карап турат. Бул дагы чоң кылдаттык мамилени талап кылат да. Анткени баягы гүл деген бу да аябай назик нерсе да. Аны жөн эле отургузуп койгондон эмес, ошондон кийинки карап сугарганы, баягы өстүргөнү аябай чоң кылдаттык милдетти талап кылат да. Анан кийин баягы биздин эмгекчилерибиздин, жумушчуларыбыздын эмгеги аябай чоң, зор болуп эсептелет да. Эрежесин учурунда сугарыш керек, учурунда отош керек, учурунда даже бул ар бир гүлдөйт да, гүлдөгөндө баягы гүлдөп бүткөндөрдү учурунда алып туруш керек. Анткени албай калтырып койсо гүл дагы өзүнчө гүлдөбөй калат. Жана кээде айтып атат, кээделери ушундай суроо берет да, эмне үчүн менин гүлүм бир гүлдөп эле ошол бойдон токтоп калды дейт. Анткени ошо гүлдөп бүткөндө баягы ар бир гүл кайра урук байлайт да, ошо урук байлаганга чейин жеткизбей, гүлдөп бүтөр замат ошо башын акырын кесип коюп турса, гүл деген кайра улам гүлдөп турат. Анткени ал кайра урук байлаганга аракет кылат да. Ошон үчүн бул 1 жылдык гүл болобу, жана көп жылдык розаларды дагы кээделер айтат, менин гүлүм гүлдөп бүтүп калды дейт. Жок, ошонун башын учурунда кесип койсо, кайра улам гүлдөр гүлдөп турат. Ошону туура эрежеси менен караш керек, эрежеси менен сугарыш керек, эрежеси менен прополка кылып учурунда караш керек. Ар бир гүлдүн өзүнүн эрежеси бар. Кээ бир гүлдөр сууну жакшы талап кылат, көп. Кээ бир гүлдөр көп сууну талап кылбайт. Кээ бир гүлдөр бар, көлөкөгө өсө турган гүлдөр бар, күнгө өсө турган гүлдөр бар. Ошону дагы туура эгиш керек да, туура караш керек. Ошондо гүлдөр өзүнүн баягы чырайын көргөзүп, өзүнүн өңүнө туура чыгып берет да. Баягы чет жактан, айылдан келишет, келип ушул жерге келип кандай рахат алып, көңүлдөрүн ачып кетишет. Бу дагы чоң нерсе. Андан тышкары мынакей чет өлкөдөн канча кишилер келет, туристтер келет. Булар да келип көрүп көбүнчө айтышат, ушу Кыргызстан Бишкек шаар именно баягы орусча айтканда гүлдөп турган шаар экен деп айтышат. Мурун баягы жашыл шаар болсо, азыр көбүнчө айтышат гүлдөп турган шаар экен деп. Анткени көп шаарларга биз барып көрдүк, баягы клумбаларга көбүнчө баягы газон, анан эле четтерине гүл тигип коет экен. Бизде шаарда чынында баягы шаарыбыз кичике болгону менен гүлүбүз көп болот. Ошон үчүн гүлдөп турган шаар экен деп көбү аябай рахматын айтып кетишет.
ушул баягы ушунча эмгек менен баягы көп айтат шаарга чыкканда гүл депчи. Ошол гүлдү өстүрүш деген аябай чоң эмгекти талап кылат да. Өзүңүздөр көргөндөй ушу эң кичинекей уруктан ушул гүлдү өстүрүп, гүлдөтүп шаарга алып чыккан бул чоң эмгек да. Анан дагы эле баягы былтыр деле айттым, быйыл деле ушул биздин баягы шаардыктардан суранып кетерим. Ар бир нерсеге, ар бир жашыл өсүмдүккө жакшы мамиле кылып, жакшы кылдаттык мамиле кылса, бул дагы бизге чоң баягы жардам болот эле деп ойлойм да. Анткени биз ушул эмгегибиз ушул шаар ичиндеги баягы шаардыктар эмес, бүт кыргыз элинин баягы көркү, биз борборубуз, ушул биздин шаарыбыз Кыргызстандын, кыргыз элибиздин борбору да. Ошо борбор шаарыбыз гүлдөп турса, бул ар бир кишибиздин баягы биздин милдетибиз деп ойлойм да. Бул гүлдөр шаар көркүн өзгөчө ачып, сулуулук тартуулайт. Андыктан ири мекеме ишканалар, маданий жайлар жолдун бойлоруна отургузууда суроо талапта күч. Жогорудагы кеп кеңештерди эске алып, жалпыбыз короо жайларыбызды иреттеп, гүл отургузалы демекчибиз.